Мына урматтуу көрүүчүлөр, Ош шаарындагы Манас Ата кичи районунда жасалган түнкү жарыктандыруу. Бул жерде ушул Салиева көчөсүндөгү бульвардын башталышында мына ушундай Кыргызстандын желеги жанып турат. Bundan жақсы болады. Осы натуральный материалдар қолданылады. Чедондан келген неме фонтан қолданылады. Әйерде питьевой фонтан. Бул ошол Салиева көчөсүндө мурда бул жерде билесиздер 125 бе 120 кайсы бир маршруттук каттамдын конечкасы болгон. Эски бульвар азыр кеңейтилип, жаңыланып, оңдолуп, колдонууга берилди. Брусчаткалар басылып, буга чейин билесиздер, бул жерлерде мындан салыштырмалуу тар болчу, жолдор дагы кеңейтилген. Жарыктандыруудан сырткары скамейкалар. Кыскасы мына ушул райондун Манас Ата кичи районунун жашоочулары үчүн күндүзү болобу, түнү болобу, кайсыл убакта болбосун эс алганга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бул иште мурунку мэр Талайбек Сарбашев баштап кеткен болчу негизи. Ошонун негизинде мына быйыл бүтүп отурат. Бул жерде өзүнчө коридор десек болот. Көрүп турасыздар. Майда жарыктандыруучу лампочкалар коюлган. Так, бул жерде ошол Салиева көчөсү менен тротуар менен бульвардын ортосунда жүрүп келе берсеңиздер, дагы бир коридор чыгат. Бул жердин ичи өзүнчө үстүңкү тарабына жалбырактар тартылган. Албетте жасалма жалбырактар. Ылдыйында стойкалар, скамейкалар, олтургучтар, устундар. Кыргызча сүйлөш керек негизи. Ушундай бул жакта элдер эс алып отурушат. Бул Манас Ата кичи районундагы Салиева көчөсүнүн оңдоп түзөө иштери башталгандан бери бул жерде көп нерселер өзгөрдү деп айтсак болот. Эң негизгиси эки тараптагы жолдун көлөмү чоңойтулду. Тагыраагы жол кеңейтилген. Бул жакта жолду көрүп турасыздар. Жол сызыктар, жөө өткөл, жөө адамдар өтүүчү сызыктар, пешоход бардык белгилери, жол белгилери тактана коюлуп көрсөтүлгөн. Дал ошол тротуар менен түз түшүп келгенде бул жерде көрүп турасыздар, Кыргызстандын желегинин формасы түшүрүлгөн түнкү жарыктандырууну көргөнгө болот. Азыр бул жерде шаардын мэри, кала башчысы дайын көрүп таанышып атат курулуш бүткөндөн кийин. Маңдайда болсо Кудайберди базары, Запчас базары.